Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кей-Муз каналынын жалпы көрүүчүлөрү, мына ушул кечтен баштап кайрадан сиздер сүйгөн кефир программасы башталып турган учур. Сиздерге салам айтып коелу жана биздин каналга кошулуңуздар дейли. Көгүлтүр экрандын жанына жакыныраак келиңиздер, себеби дегенде биздин студиябызга жылдыздуу конокторубуз келип калды. Алдыңкы мүнөттөрдө баарлашууга жана сиздер тараптан биз менен биргеликте кызматташууга чакыралы. Ал кантип деген суроо айтылып аткан болсо, жөн гана сиздер бизге суроолорду бересиздер жана ошондой эле кызыктуу суроолоруңуздар бар боло турган болсо, анда балким бүгүнкү биздин программабыздын бир сый урматына ээ болуп калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан сиздерди чакыралы. Бул саат аралыгында сиздер менен мен Айпир Адамкулова кызмат кылам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо студиябызга келген коногубуз менен таанышып алалы. Азыркы учурда эң мыкты ырларды аткарып жүргөн Мукам Үндү Айгүл Чалова конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эл журт менен амандашып алыңыз. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз калкым. Сиздер менен ушул Комуз ТВ Кей-Муз ушу каналда көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Кош келдиңиз. Мына ушундай учурашуудан кийин биз сапарыбызды алга карай уланта берели. Сиздер байланышка келсеңиздер болот. 564685 түз байланыштын телефону иштеп атат, ардактуу телекөрүүчүлөр. Андан сырткары бизди социалдык тармактардан карап Кей-Муз деп катталганбыз. Мына ошол жерден билдирүү узатып койсоңуздар болот. Ал эми сиздер байланышка келип суроо бергенче мен өзүмдүн суроолор менен кайрыла берсем, албетте жаңылыксыз, башка сөзгө өтө кыйын. Кандай жаңылыктарыңыз менен келип калдыңыз? Эми чынын айтканда, кандай десем, жаңылык деле, эми эл катары мукмуш деле, таң каларлык деле жаңылык менен таң калтыра албайм, анткени баягы күнүмдүк эле жашоо. Анткени өзүм таң калбайм, ал баягы өзүмдүн жаңылыгым, өзүмдүн жашоом, ошондуктан мен деле элди мукмуш таң калат деп деле ойлобойт болушум керек. Бирок эми жакында концерт бердим, жаңылыгым ошол. Анан Кудай буйруса, ошол монтаж бүткөндө кыргыз элиме теле аркылуу баягы тартуулайм деп турам. Ал эми концерт деп калдыңыз, өткөрүп алган экенсиз. Кандай деңгээлде өттү? Мурда концерт бергенсиз да? Жок, биринчи жолу. Биринчи жолу, Демек, башка ырчыларга салыштырмалуу кандай деңгээлде болду деп ойлойсуз? Эми кандай десем, эч кандай салыштыра албайм. Анткени ар бир адам, ар бир ырчы өзүнүн деңгээлине жараша өткөргөнгө аракет кылат. Бардык эле чыгармачыл инсандар албетте колдон келишинче абдан көркөмдүү, абдан тим эле сахнаны укмуш жаркыратып, жакшы деңгээлде өткөргүсү келет. Бирок ошого абдан каражат, көп каражат талап кылат да. Анан колдон келишинче өткөрдүм. Укмуш деп айта албайм, анан аябай баягы эми начар деп айта албайм. Эми өзүмдүн көрөрмандарыма жакты. Менин чын айтканда эми өзүмдүн купулума толду десем болот. Жакшы экен. Ал эми азыркы учурда көптөгөн эстрадада ырчыларыбыз келип атат дегендей, бир-эки ыр жаздыргандан кийин концерт өткөрүүгө ашыгып атышат дегендей. Ал эми сиздин репертуарыңызда канча ыр болуп калды? Эми менин репертуарымда деле аябай көп эмес. Мен дагы абдан ырларга дагы аябай мындай капризнаямын. Ырды тандаганда дагы ойлонуп, кээде ырды жаздырып алып, ошол ырды ырдалбай калган ырларым көп. Анан саналуу ырларым бар, 10-12, 15 эле ырым бар да. Анан жанагы бир-эки ырдап ана концерт коет дегенге албетте эми аларды деле баягы критикалагым келбейт. Анткени балким ушунчалык элигип, абдан кандай десем, энергиясы көп болуп, укмуш болуп аткандар да, аларды да туура түшүнүш керек. Бирок колдон келишинче, эгерде жакшы советтер болсо, берип коюш керек. Балким улуу агаларыбыз, эжелерибиз. Анан эч кимди критикалай албайм. Жакшы экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге байланышка келиңиздер. Биз маегибизди баштап койдук. Сиздер да кошулсаңыздар болот. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө конокто отурабыз. Кей-Муз каналында кефир программасы. Ошондуктан сиздер да байланышка келип, бул мүмкүнчүлүк бир гана Кей-Муз каналына түзүлүп аткан учур. Айгүл Чаловага көптөн бери бере албай жүргөн суроолоруңуздар бар болсо, анда сөз түрдө ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар дейли. Андан сырткары билдирүү узатып коюңуздар сөз түрдө. Ал эми азыр болсо биргеликте ушул Айгүл Чалованын эң сонун сүрөттөрүн көрөт экенбиз, кей фото рубрикасынан. Андан кийин кайрадан көрүшөлү.
Биз болсо уланталы кефир программасы уланууда ардактуу телекөрүүчүлөр эң сонун сүрөттөрдү көрө алдык. Ал эми ушундан бир суроо пайда болуп кетти да. Деги эле ушул ырчылыкка келгенден кийин ушундай жакшы бир сүрөттөргө түшүп фотосессия кылып калдыңызбычы? Мурда эле сүрөткө түшкөндү жакшы көрчү белеңиз? Чынын айтканда, мурда аябай деле сүрөткө түшкөнгө деле мындай оюма деле келчү эмес экен. Чыгармачылыкка баягы аттангандан кийин баягы каалайсыңбы, каалабайсыңбы сүрөткө түшүш керек, фотосессия кылыш керек. Анан ар бир жыл сайын, колдон келсе жыл сайын фотосессия кылып туруш керек да, колдон келсе. Кээде убакыт болбой калат. Анан неме ушу чыгармачылыкка келгенден бери эле сүрөткө түшүп. Ал эми азыркы учурда жай, аптап, ысык болуп атат дегенде Кудай буйрса эшикте азыр жай жап баштады. Аябай сүйүнүп атабыз чынында. Ал эми жайда эмне кылып жүрөсүз? Эс алып атасызбы же дагы эле чыгармачылык менен алып барып жүрөсүзбү? Жайында эс алып атам. Эс алып атып аябай чарчадым. Эс алып атыппы? Эс алып атып чарчадым. Кайрадан эле иштегим келип чыгармачылык мененчи, анткени баягы концерттен кийин кадимкидей өзүмдү баягы мындай таштап коюп турмун да, концертин бердим депчи. Анан эс алып, андан кийин деле баягы концерттер менен жүрдүм, гастролдордо жүрдүм. Бирок азыр эмнегедир же күндүн ысыгынан ушундай чарчап, мындай күндүн ысыгынан баягы үйдө эле жатасың, күндүз эч жака чыкпайм. Анан ошондон чарчаганыман иштеп, күнүн кандай ысыгы, кандай өтүп атканын байкабай калгым келип атат да азырчы. Жакшы экен. Анан Айгүл Чалова дегенде эле албетте сүйүү арманы деген чыгарманы эске келип кыңылдап калабыз дегенде кертип. Анан ушул сиз жаңы чыгып аткан убактарда бир интервьюңузду окуп калдык элек, ушул сүйүү арманы жөн эле ырдап коюп, анан элдин оозуна алынып кетип ырчы болуп калдым деп. Чын эле ушундай болду беле? Эми баягы мындай сөз бар го, чыгармачыл инсандар бат-баттан сүйүп туруш керек депчи. Анан биз деген баягы бизде сезим жаңырып турбаса, бизде деген жан дүйнөбүз мындай уйгу-туйгу болуп турбаса, бизден балким жаңырлар чыкпайт, оондор чыкпашы мүмкүн да. Анткени биз бир калыпта жүрө берсек, балким бир калыпты ырлар чыга бериши мүмкүн, балким чыкпашы мүмкүн. Ошондуктан бул эми чын айтканда канча жыл мурунку ыр, бул ырга менин оюмча бир 10 жылга жетпеген, бир 8 жылдай болуп калды. Ал учурда кандай сезимдер болгон? Ой, бир көрүп болуп сүйүп калдым, ой, болбойм деп балким чыгарган болушум керек дейм да. Бирок ал сезимимди деле сыйлайм. Ошол ыр менен кичине азыр көптөр көрмандарымды таптым. Мындай ал ырым мени кичине болсо дагы Айгүл деген атымды таап берүүгө аракет кылган, ошондой жардам берди да эмчи. Демек, бала кезден бери эле ырчы болоюн деген оюңуз бар болчу? Ооба. Кичинекей кезинде элес булас, билем, ошол кичинекей кезим мен үчүн жомоктогудай элес булас да, балким түшүм экенин билбейм, же кандай депчи, анткени аябай баягы так билбегендиктен да. Билем, кичине тетрадьтарды кармап алып, мен жөнүндө ыр чыгарып атам, апа ыр жазып атам десем, апам жакшы болупту, жазганы деле билбейм, мындай кылып эле жазып элечи, чиймелеп эле. Анан ошол эсимде бар. Анан бир кичинекей ташты таап алып, комузга окшош, бирок кичинекей эле да, мындай эле. Анан ошону комуз кылып чертип, мен комуз чертип атам деп, мындай табуреткаларды алып, скрипка кылып эле ошентип жүрчүмүн да. Анан ата-энем деле аябай деле мага ошол учурда мындай маани бербесе керек да, кызым ырчы болот, окшойт депчи. Анан жылдар өттү, чоңойдум. Анан баягы окууну бүтүрдү, ар бир бүтүрүүчүлөр өзүнүн кесибин тандаш керек да. Анан кызым кайсы жакка окуйсуң деди. Анан мен ырчы болгум келет десем, атам каалаган эмес да. Ырчылыкты эмнегедир каалаган эмес. Анан мен ырчы болбосом кантип жашайм деп, өзүм аябай мындай обидно болду да, таарындым. Анан атам мени врач болгонду каалачу.
бирок врачтык кесип мага деле жагат. Чыгармачылык кесип тартып кетти да баары. Күчтүүрөөк, Күчтүүрөөк болуп кетти. Анан ошол сөзүңүз мага өтө көп таасир берген да. Анда биз мектеп окуучулары элек баягы ушулардан кийин эле ырчы болуп кеттим дегенден кийин, демек ушинтип бир бактылуу сезимдер болуп кетет турбайбы, биз деле ырдап кетсек болот турбайбы деген бир ойлор келип кеткен да. Анан жаңы чыгып аткан ырчыларга кандай бир кеңеш бере элер едиңиз? Эми жаңы чыгып аткан ырчыларга албетте таланты болсо, талантын өргө чапсын, эл журтка талантын баягы тартууласын. Биз деле кийинки муундар жакшы таланттуулар чыгып атса, биз деле алардын талантына тазим этип, поклоняться болом. Мен дагычы жакшырдаса молодец деп ырларын угам. Өзүмдүн ырымды укпастан ошондой таланттуу инсандардын ырын укканга албетте мен деген ар дайым дайынмын да. Өзүмдүн эле баягы кыргыз коллегаларымдын, кичүү улуу муундардын ырларын абдан жакшы көрөм, угам. Мындай таланттуулар бар, жок эмес, Кудайга шүгүр. Андай таланттарды албетте колдон келишинче, колунан келген агаларыбыз, эжелерибиз колдоо көрсөтүш керек. Анан кээ бирөөлөр бар, таланты жок, бирок ырдайм деп аябай аракетчилдер бар да. Анан байкуштарга ырдай албайсың деп айта албайсың, шагын сындыргың келбейт. Балким башка эле жолду тандайсың деп да айткың келбейт. Анткени алардын кыялы таптакыр башка. Тим эле мен мындай ырдасам кандай болот деп башкача бала кыял сыяктуу да. Анан балким мен сен ырдабай эле коюшуң керек, сен деген талантың жок экен деп айтып койсом, ал көкүрөгүнө тийип, балким менин сөзүм үчүн ырдабай калышы мүмкүн. Бирок жүрөгүндө ушул ырчы айтпаганда балким мен ырчы болмокмун деп да айтышы мүмкүн да. Ошондуктан балким аздыр көптүр ырдасын, жүрсүн, анан ошол эле чыгармачылык чөйрөдө жүрүп, өзү эле кагылып согулуп, анан өзү билет да, түшүнүп калат. Балким келечекте шакирт даярдайын деген оюңуз барбы? Келечекте шакирт дайындайын деп азырынча ойлоно элекмин, бирок кээде ойлонуп калам. Ушундай шакирт дайындасамбы деп. Бирок шакиртке чейин эле азыркы баягы мындай менсиз деле чыгып аткан таланттуулар көп да. Андан көрө мен ошо таланттууларга жакшы комментарий айтып, жакшы каалоо тилектеримди эле айтып жүрөм. Молодец, ырдагының, жакшы чыгармаларды ырдап атасың депчи. А менин шакирт дайындаганым деле ошол болуш керек да, жакшы мындай стимул берип таланттаргачы. Жакшы экен. Анан акыркы учурларда ошол Роза Шакирова, Айнура Салахидинова, Азиза чогуу ырдап калганыңыздарды да байкап калдык. Бул чыгармачылыктан сырткары үй-бүлөлүктө катыштасыздар, ошолор туурасында айтып берсеңиз. Албетте ал курбуларым менен жакын болгону себеби эме болуп калды. 2007-жылдары Джокер жылдызы деген эме бар болчу, проекти бар болчу. Ошол жактан ошо кыздар менен таанышып, аябай ошондон кийин аябай жакын подруж курбу болуп кеттик. Жакшылыкты ар дайым кубанычыбызды тең бөлүшүп, кайгырсак барып, кайгысын тең бөлүшүп, бири-бирибизге поддержка кылып жүрөбүз. Анан чыгармачылыкты дагы бири-бирибизди абдан колдоп, ар дайым мындай канатыбыз бири-бирибизге канатпыз да, мындайча айтканда. Жакшылыктарда, концерттерде, кайсы жерде болбойлук бири-бирибизди ар дайым сүйрөп жүрөбүз баягы. Бул курбум бар, чогуу баралы, анан биз чогуубуз да депчи. Албетте, жалгыздарга чогукта бак болбойт дейт. Ошондуктан мен курбуларымсыз, мисалы, андан башка деле курбуларым бар чыгармачылыкта. Бирок көбүнчө ушул курбуларым менен үй-бүлөлүк катташтабыз да. Анан чогуу жүрөбүз. Чогуу ырдап калганыбыздын себеби былтыр албетте жаңы жылга жакын мындайго эмне деп коет, бир эме бар эле, жаңылмач бар, жаңылмач эмес, макаллага бар эле, бирок айтпай эле коеюн. Анан концерттер, съемкалар башталганда албетте ырчылар жалгыздан ырдаш өтө кыйыныраак болуп калат, ырчылар көп, биздин времяга батырыш кыйыныраак. Анан 3-төн 4-төн баягы квартет, квинтет, трио болуп дуэт ырдаганга туура келет. Ошондо 4-төөбүз ырдаганбыз.
Анткени экиге бөлүнүп ырдаган болбойт, үчкө бөлүнө албайсыз. Анан төртөөбүз ырдап калдык да. Себеби ошол. Жакшы экен, мындан кийин дагы курбулук, баягы касиетиңиздер арта берсин дейли. Рахмат. Ал эми азыр болсо, менин суроолоруман сырткары дагы көрүүчүлөрдүн суроосу бар экен, видео суроо экен. Мына ошону көрөлү, угалы, андан кийин кайрадан көрүшөлү. Айгүл айым, эмне үчүн сиздин турмуш жолуңузда сизди кызыктырган жок, токтоткон жигит жок? Ошолго чейин. Мына ушундай сонун суроо экен. Сиздин турмушуңузда сизди куткарып, сизди жандап жүргөн эмне үчүн мырза жок деген суроо. Ал бошобой жүрөт. Жумуштары менен Ал бошобой жүрөт, аны да туура түшүнүш керек. Капа боло бергендин кереги жок эч качан. Кудайдын буйруганы да. Анан балким Кудайым эртең буйруп аткандыр ал жигитти. Балким бир жумадан кийин, балким бир ай, балким бир жыл дегендечи. Анан жөн эле буйрубаган нерсеге деле мындай кандай десем, мындай жанталашып жүргендин кереги жок. Кудайдын буйругу. Ал эми өзүңүз жүрөгүңүз менен сырттан жактырып жүргөн жигиттер болсо керек. Эми кандай десем, эч кимисин карабай атасызбы? Сырттан жактырганга деле оюма келбептир. Сыртынан жактырып жүрөм деген оюмда жок экен азыр ойлосомчу. Бирок жакшы көргөн, жакшы досум бар. Кандай десем, эми жалгыз эмесмин. Ошондой өтө кайгырбай эле койгон. Түшүндүк. Түшүндүк бар да. Мынакей ардактуу замандаштар, бул да болсо биз үчүн сүйүнүч, жакшы кабар десек болот. Сиздер да кошулсаңыздар болот. 56 46 85 түз байланыштын телефону ар дайым сиз үчүн кызматта. Байланышка келип, сурооңуздарды берсеңиздер болот, жана билдирүүлөр узатып койсоңуздар. Ал эми кийинки суроо мындай болсун. Деги эле азыркы учурда кыргыз эстрадасында көп ырчыларыбыз чыгып атат дегендей, таланттуулар дагы. Мисалы дегенде, кыргыз шоу-бизнесине дагы эмне жетпей атат деп ойлойсуз, сиздин оюңузча? Кыргыз шоу-бизнесине бизде эме жок, мындай. Кандай десем? Шоу-бизнес бизде аябай, чын айтканда, бардак болуп кетти да. Кимиси, мисалы, кээ бир каналдарды көрөбүз. Мындай базарда отурган, албетте ар бир эле ырчы, ар бир эле инсан, ар бир эле адам абдан өзү үчүн бийик да. Албетте сыйлай билишибиз керек. Бирок сахна, чыгармачылык чөйрө бул сулуулукту, таланттуу, кооздукту, жаштыкты жактырат да. Анан кээде мен аябай капа болом, кээ бир телеканалдарга капа болом. Жаңы жылдын алдында съемкалар болот го. Ошондо көрөсүң, өмүрү көрбөгөн, өмүр ырдабаган, ал инсандын жүзү эч кандай чыгармачылыкка жатпаган инсандар ырдайшат. Таң калам да, бул кандай, бул акча үчүн депчи. Буга биз өзүбүз түрткү берип атабыз да. Ошол инсандарды ырдатканга өзүбүз түрткү берип атабыз. Бул жерде бизге чек койгон эч ким жок. Сен ырдайсың, сен жакшы ырдайсың. Бизде деген жандуу үн менен концертте мындай кандай эме жок да, мындай айта албай жатам. Электен өткөргөн эч ким жок, мындай ошондой жок болуп атат да. Ошон үчүн албетте бизде деген элек жок болгон үчүн. Мисалы, ошондой бизде кысым деп айтпайт, кандай дейт, мындай требованияны кандай дейт. Баягы ошондой жок болуп атат да бизде. Түшүнүктүү ойлойм. Анан көрүүчүлөрүбүз да түшүнүп атат болуш керек. Бул жерде баягы биздин ырчыларга атайын талаптар жок, талаптар жок болуп атат. Анан албетте талап кылбаса мен деген таланттууларыбыз деле жыргап эле жүрөбүз да. Анан албетте жанакы ырчылар дагы балким арасынан жандуу үн менен ырдаган балким таланттуулар да чыгышы мүмкүн.
ошондо мындай колдоо да көрсөтүлүшү мүмкүн. Анан бизде просто ошол эме жок. Ар ким өз каалаганын Каалаганыбыз деле сахнада каалаганын кылып жүрүшөт да. Эч ким сен эмне сен ырдабашың керек деп да айта албайсың, ишиң болбосун дейт да. Анан албетте эч ким эч нерсе дей албайсың. Билгенин кылып жүрүшөт. Жогоруда жакшы сөз айтып калдыңыз, деги эле жаштыкты, суулукту, баардык нерсени талап кылат депчи. Ал эми ушул социалдык тармактардан да угуп калабыз, ушул кээ бир ырчыларыбыз сахнага чыкканда ушул баягы кийим жагын, стиль жагын көбүрөөк карашпайт депчи. Сиз дагы ошолорду байкап калсаңыз керек. Эми кандай десем, мындай колунан келгендер жасанып, сахнаны сыйлагандар жашынакай эле жүрүшөт. Жашынакай эле кийинип, жашынакай эле прическа, макияж, жашынакай ырларын ырдап жүрүшөт. Анан башкаларга айта албайм. Балким шарты болбой аткандыр, бизде деле болгон андай учурлар. Башына жаңырдап жатканда макияж кыла албайбыз өзүбүзчө, салондорго бара албайбыз. Анын баардыгы акча. Анан кийимдерин, костюмдар тиктирген ал дагы акча, албетте ал жөнөкөй акча эмес. Башында баардыгы эле кыйналат, баардыгы эле асмандан түшпөйт, шартына жараша болот да. Ошондуктан мен аларды мындай күнөөлөй албайм, критикалай албайм. Балким ушул биринчи, экинчи жолу чыгат, үчүнчү, төртүнчү жолу балким жадырап, жашынакай, жаркырап чыгат. Мына ошол нерсени биз дагы каалап коелу. Анан социалдык тармактарда көбүрөөк отурсаңыз керек. Убактым болгондо отурам. Ал эми ошол жактан баягы өзгөчө ушул жылдыздарыбызга, атактууларга жакшы дагы, жаман дагы сындар айтылып, комментарийлер түшөт дегендей. Сизге кандайлары көбүрөөк түшөт? Эми мага көбүнчө мындай түшөт. Өтө көп боеносуң деп түшөт. Анан фотосессияларда, съемкаларда, клиптерде ар бир нерсенин өзүнүн макияждары болот да. Көчөдө башка макияж болот. Анан фотосессияларын көрүп, ар бир фотосессиянын өзүнүн образдары болот. Жеңил макияж болот, тяжелый макияждар ар кандай да. Анан ошолорду көрүп алып шөл айтып беришет да. Аябай макияж укмуш, өтө көп боенуп алган депчи. Анткени ошол сүрөт, ошол макияж требует да, ошону талап кылып атат. Аны түшүнбөй жаза беришет, унчукпайм. Ошол бирөө жазса артынан урушат. Сенин кандай, сен түшүнбөйсүң деп ар ким ар кандай өздөрүнүн жеке пикирлерин айтышат. Анан съемкаларда дагы айта кетмекчимин, ошол менин сайттардагы көрмандарыма, тааныштарыма макияж депчи. Макияж съемкада деген макияжды албетте көбүрөөк талап кылат. Анткени ал жерде освещение, цвет дегендер баягы макияжды жок кылып көрсөтүп коет. Жок кылып, бос кылып коет да. Жука мындай жеңил боенсоң таптакыр орукчан болуп каласың да, боп-бос болчу. Ошондуктан съемкаларга өзүнүн талаптары бар съемканын, фотосессиянын, клиптердин. Ошондуктан тура түшүнүңүздөр. Биздин көрүүчүлөр анын баарын түшүнүш үчүн өздөрү ырдап көрүш керек, съемкага түшүп көрүш керек. Мына ушундай талаптар менен ырчыларыбыз жөн эле жүрүшкөн жок. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ар бир нерсенин талабы бар экен, ошону аткарууга биз аргасызбыз. Анда эмесе азыр жарнамалык түрмөккө кезек берели деп атсам, байланышка келген көрүүчүбүз бар экен, аны кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Суроо берсеңиз. Болот, тааныштырып коюңуз, өзүңүздүн атыңыз ким? Асель. Ким? Асель. Асель, э? Асель, сизде кандай суроо бар? Суроо бар, анан эме пожелание бар да. Жакшы болот. Айта бериңиз. Суроону Ооба. сизге айтамбы? Айта бериңиз, угуп маселе же, айтыңыз. Выглядите, во-первых. Она немече. Эле бул жанагы жанында ырчылар мисалычы, ырдап чыгышканда жанында подтанцовкабы? Жанында кыздар бийлеп турушат го. Подтанцовка. Кыздар же балдарчы. Анан ошондочу мындай эме кылам да, түшүнбөйм да, мисалы жанагы трио болуп чыгат да, 3 подружка жа Салахидинова да, Айнура, анан дагы ким берке? Айнура Азиза. Аябай жакшы кийинип чыгышат да, ырдашыпчы. Анан кийин жанында подтанцовкада кыздары болсо, кызыл кичинекей арзан материалда бир юбка менен чешка кийгизип койгон да. Это очень мондайт.
Сунушуңузду эске алдык. Сурооңуз бар беле Айгүл Чаловага? Байланыштан кетип калды. Өзүнүн оюн билдирип коеюн деген окшойт. Азыр жарнамалык түрмөккө көзөк берели, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо уланталы ардактуу теле көрүүчүлөр, Кемуз каналында кефир программасы. Эми студиябыздын коногу Айгүл Чалова. Эми жогоруда чыккан көрүүчүбүздүн өзүнүн оюна биз дагы ой кошуп коелу. Сиздин оюңузча? Албетте, Асель айымдын байкыл мындай кандай десем, оюна кошулам эжеге. Албетте эже туура айтты. Көрүүчүлөр бул жерде бизди сындаган, сынчыбыз албетте көрүүчүлөр, угуучулар да, элибиз. Анан арзан кийим дейт. Эми мисалы мен өзүм үчүн жакшы кийингенге аракет кылам. А бийчилер болсо бир эле ырга 10 бийчи, балким 6 бийчи, ошолорго деле көйнөк форма тиктириш оңой эмес. Ошол эле арзан эле көйнөк дейт, ошол арзан эле ар бир эле көйнөгү 2000ден болгондо деле бир эле бийлегенге, мисалы 10 000, 15 000 сомго көйнөк тиктиришет да. Аларды да туура түшүнүш керек. Биз деле бийчилерге мисалы өзүбүздүн договорлорубуз бар да, бирөөсү поддержка кылабыз да, мисалы төлөбөй калабыз. Анан албакчылар деле алар деле сонун кийинип чыгып бийлегиси келет, жаркырапчы, кимдин эле колунан келсе өзүнүн аясын. Аларды да туура түшүнүш керек. Алар деле балким угуп турса жаман болуп атса керек, мындай уялып калган болуш керек. А бирок көргөндө албетте айтабыз, ырыбызга жараша костюм кийгиле дейбиз. Мен мындай костюм кийем, цвети мындай болот, ошондуктан ушундай деп өзүбүз дагы мындай оюбузду билдиребиз, алар да ошого жараша иштешебиз да, чын айтканда. Анан ар бир бийчилер өздөрүнүн колунан келишинче кийинишет. Ар бир бийчиге деле канча ажыреля кетет, канча алардын расходтору бар. Анан биз эми чын айтканда биз аябай мындай чыгармачылыгыбыз аябай өнүгүп кеткен эмес да, башка чет мамлекетте. Элементарный Казакстандын эле шоу дүйнөсү кандай өнүгүп кеткен биздикиненчи. Анан Кудай буйрса биз дагы аракет кылып атабыз, балким алардан өтүп кетишибиз мүмкүн. Болгону бизде кемчилик жакты эле айтып эле, баягы көңүлүн калтыра берген кереги жок. Тескерисинче жакшы нерселерди айтып туруш керек да. Ошол эле пикирди жакшы мындай маанай менен айтсаң, ал адам дагы дальше мындай иштегиси келет да дальше. Жакшы тилек жарым ырыс деп коет эмеспи? Жакшыраак сөйлөп турсак, биз жакшы жакка өнүшүбүз мүмкүн, ардактуу теле көрүүчүлөр. Сиздер дагы мына ошондой жакшы жактарын айтып берүүгө аракет кылып турсаңыздар болот. Эми кийинки суроо мындай болсун. Азыркы учурда Айгүл Чалова кыргыз элине, Кыргызстанга жакшы эле таанылып калды дегендей. Анан азыркы учурдагы сиздин ошол клиптериңиз, ыр жаздыроолар, өзүңүз каржылап калдыңызбы? Кудайга шүгүр, баягы өзүмдүн арабамды өзүм сүйрөп дегендей. Бирөөлөр түртүшүп коет атабы? Жок, мага түртүшкөндөр кимдер? Албетте ата-энем, бир туугандарым, алардын мага аман эсен жүргөнү мага дем күч кубат берет. Анан өзүмдүн ошол тапканым баары эле ырыма кетет, костюмума кетет, клипиме кетет. Эми аябай клипиме деп тим эле укмуш клип тартып аткансып айтып алма окшойт. Даже клипиме жеткире албай калган учурлар болуп атат. Балким азыр клип тартым келип атат, бирок ошого мындай кээде каражат болбой калат, каражат болгондо убактым болбой калат да. Анан эч ким деле жардам бербейт, өзүм. Жакшы. Азамат ийгилик каалап коелу. Анан эми жакында шайлоо келатат дегенде Кыргызстанды бир чоң нерсе күтүп атат. Азыркы учурда ырчыларды, партиялардын баары бөлүп алып атат дегенде сиздерге да сунуштар түшүп атса керек. Албетте түшүп атат. Баягы эң башында буга чейин иштеш керек экен деп жүрдүм эле да, сунуштар түшүп атканда иштеш керек экен деп. Анан баягы недавно эле эме болбоду, террористтер депчи. Ошондон кийин кадимкидей корктум, эмнеси болсо да тынч өтсүнчү депчи. Баягы бир шайлоо кылабыз деп элибизди жабыркатып, жерибизди мындай эме кылып албасак экен депчи. Мен азыр ошондон коркуп калдым. Анан бул дагы шайлоонун айынан бири-бирине бут тоскончулук
болуп атат да. А бирөөнө буттособуз деп карапайым элди кыйнап, карапайым элди жабыркатып атышат да. Ошондуктан тынч өтсүн деп эле турам да азырчы. Анан Кудайым буйруганын да көрүп, балким иштейм, буйруганы да балким иштейм, балким иштебейм. Анын буйруганы. Ал эми иштейм белгисиз. Саясатка сырттан карап, көз салып баамдап турасызбы же анча кызыга бербейсизби? Кээде кызыгайын дейм, бирок кызыгайын дегенде түшүнбөй кетем да. Анткени бизде көрө албастыктар көп. Тигин бирөөнү макташат, ал жакшы иштеп атат, мындай болуп атат деген эле эртеси жамандап чыгышат, жаман жагын казып чыгышат. Анан ишенбейсиң, же бул ушундай адамбы, же кандай? Ошондуктан мен саясат жакка өтө көп башымды оорута бербейм. Болгону иштеп аткандар иштегендей көрүнөт. Иштеп атканы көрүнүп турат да. Жакшы экен. Анда азыр биз маегибизди бир аздан кийин уланталы, бир музыкалык чыгарма көрөлү, ардактуу теле көрүүчүлөр менен биргеликте, андан кийин көрүшөбүз. Кайгымын бул жашоонун, кайылмын бир сен үчүн бардыгына. Жашайын моюн сунуп, сезиндим махабаттын ыргагында. Убазыр жандош болуп, жашайын бир өзүңдүн хандыгында. Махабаттырын ырда, өтөйүн сенин гана жарлыгында. Şirinim ay, şirengdi tata albay, şiberdey vura param, şerekedey tutan albay. Ay, şirinim ay. Tanışam ırımdıkçu, özüңө ырдан артык белегим жок. Арнайын ушул ырды, алтындан белек кылчу себебим жок. Канышам жөн ырдабайм бир өзүңө себеби жок. Анчалык сумсайбачы, сулууган мерездиктин кереги жок. Шириnim ай, ширеңди тата албай, шибердей кура парам, şerekede tutan albay. Ay, şirinim ay. Жомокон кирип жашап, ак жодур көздөрүңдү урдап карап, жамалым карап койчу, жал уруп жалгыздыктан тартым азап. Убазыр болуп сага, урданып диктей берем кайра. Жамалым карап койчу, билмексем болуп мени калтыйнабай. Şirengdi tata almay, şiberdey kura param, şirenkedey tutan albay. Ay, şirinim ay, şirinim ay, şirengdi tata almay, şiberdey kura param, şirenkedey tutan albay. Ay, şirinim ay. Şirinim
Ширине май деп сонун созулантып ырдаган бул Асхат Мусабековдун аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо Кеймуз каналында кефир программасын уланталы. Сиздер болсо бизге кошулсаңыздар болот. 56-46-85 түз байланыштын телефону иштеп атат. Байланышка келиңиздер, толкундабаңыздар, сүрдөбөңүздөр, уялбаңыздар дегендей. Биздин номерлер жаңырып калган үчүн биздин көрүүчүлөрүбүз таппай жатышат окшойт. Бизди көрүп отурган болсоңуздар, номерлерди кайра баштан айтып берүүдөн тажабайм. Ошондуктан байланышка келиңиздер. 56-46-85 жана билдирүүлөр узатып коюңуздар. Жакындар үчүн салам дубаларды жиберип жана музыкалык чыгармалар сурансаңыздар болот. А биз болсо ага чейин сапарыбызды алга карай улай берели. Азыркы учурдагы жаш ырчылар үчүн баягы жаңыдан чыгып келип аткандарга деле, азыркы ырчыларга деле баягы сөзү анчалык эмес деп наразы болгон улуу муундагы инсандарыбыз айтып калышат да, ырларга басым жасапчы. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Албетте, ал ойго мен да кошулам. Анткени мындай өтө жеңил ойлуулук менен ырдаган жаш муундарыбыз жок эмес бар да. Клиптер деле ошондой. Качан көрсө эле кыздарды жамандап, балдар эмес, балдар бул жерде эч кандай күнөөсү жок, сүттөн ак, баягы назик, татынакай, назик, алсыз болгон кыздарды эле жамандап эле ошолор бал жигиттерин таштап кеткен, бирлөр менен жүрүп кеткен, а балдар кылбайт да анычы. Анан таң каласың, бул эмне деген ой? Бул кандай депчи? Мындай негизи ушинтип тарткан, ушундай ырды жазган. Ошол ырчылар өзү ошондой болуш керек да. Мисалы бул деген, мисалы балким угуп жатса, балким жаман көрсө жаман көрө берсин. Ушундай сөздү укканга чейин өздөрү деле ойлонушса болмок. Балким бул сөздү мен эле айтып аткан жокмун. Балким башкалар айткандыр, балким айтайын дегендер бардыр, айта албай жүргөндөр бардыр. Бул жерде кыздарды күнөөлөбөш керек. Мисалы, ушул убакка чейин мен укмуш ошондой клип көрө элекмин, балдарды аябай жамандаганчы. Билбейм, балким байкабай жүрсөм керек да. Качан көрсө эле клип көрүп калсам эле кыздарды жамандап аткан, баягы ушу кыздар ыйлап аткан, кыздарды бирөө менен жүргүзүп кеткен. Ушундай таң каласың. А илгерки бизге чейинки улуу муундагы эжагаларыбыз ар дайым кыздарды, ар дайым мырзайымдарды ар дайым даңктап ырдашкан. Ошолорду көрүп, ошолордун даңктап атканын көрүп, ошол мырзайымдардай болгон келет да. Ошолордой татыктуу айым болгон келет да. Анан азыркылар көрүп алып уяласың, бул эмнеси? Бул деген өзүбүздүн жүзүбүзгө өзүбүз түкүрүп атканга барабар да. Бул клипти мисалы мен эле көрбөйм, ал эле көрбөйт. Сеттерден, социалдык сеттерден казактар, балким башка улуттар көрүшү мүмкүн. Алар көрүп алып айтат да, булардын деңгээли кандай депчи. Кыздары ыйлап эле жүрөбү. Булардын кыздары анда аябай начарын, тартиптери начар окшойт деши мүмкүн да. Биз менен наоборот суктана тургандай кылып ырдашыбыз керек. Биздин эл менен суктана тургандай, биздин кыздарыбыз менен баягы мактана тургандай болуп, мырзаларыбыз менен сыймыктана тургандай болуп ырларды ырдашыбыз керек. Анан билбейм, чын айтканда ошол ырлар, ошондой клиптер мени тажатты. Мен чын айтканда алардын көрман эмесмин да. А мен өзүм мындай өзүм баалаган ырчылар бар, чын айтканда. Жакшы көрүп көргөн клиптер бар. Күйүп бышкан Айгүл Чалова, биз дагы кошуп алайлы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми кийинки суроо мындай болсун. Жай келди, жай менен эле тойлор башталат дегендей, күздүн аягына чыгышка чейин. Анан чакыруулар башталса керек, Эми болуп атат. Баягы жок эмес, бар. Көбүнө эмес, азына ыраазы бол дейт. Кудайга шүгүр болуп атат. Баягы орозо бизде эле баардыгы эле стартта турат. Эми Кудай буйрса улуу орозо ай бүтсө, баягы чыгармачыл инсандардын жумушу ошол экен, эми жараткан Аллам өзү кечирсин. Анан баягы улуу орозо айды бүтүрүп алсак, анан ырларды жаздырып, буйрса бүтүрүп алдык, анан жаздырып, иштеп, элге жакшы чыгармалар тартуулап, элибиздин жакшылыгында, кубанычында, албетте кубанычын, жакшылыгын тең бөлүшөлү деп эле турабыз биз деле. Тең эле турабыз деп коебуз.
Албетте, эми күркүрөгөнгүз келе атат дегендей, мына ошол учурларда көбүрөөк жакшылыктар көбүрөөк болот эмеспи? Ошол убактарда күтүп калалы. Анан мындай суроо бергим келет, ошол баягы ырчылар, тамадалар деги эле ушул эл жүзүндө жүргөн адамдар көбүрөөк байткайт болуш керек. Ушул тойлор күндөн күнгө жакшырып атат дегендей, мыкты той өткөрүп аткандар бар. Муну менен биз баягы Кыргызстан өнүгүп атат деп көрсөк болобу? Сиздер байкап атсаңыздар кирет тойлорго көбүрөөк барып. Чын айтканда, Же жөн гана көбүрөөк акчаны сарптап атабызбы карыз кабатып? кээ бири шартына жараша укмуш той берет, кээ бири атаандаш той бергендер бар. Эл көзүнө, душман көзүнө деп той бергендер бар. Анан кээ бири албетте ата-энесинин шарты болбосо дагы балдары ушундай кылып өткөрөсүң десе, ата-эне байкуш эмне кылат? Карыздап той өткөргөндөр деле бар экен. Анан мен ушундай бир туруп күлкүм келет, бир туруп жиним келет. Карызга батып, кредит алып той бергендер бар да, эминчи. Ошентип үйлөнбөй эле кой. Байкуш ата-энени кыйнап, ушул даражага курсагың тойгузуп, мисалы өлтүрбөй, життирбөй, чоңойтконуна ыраазы болбой, ушундай свадьба өткөрөсүң дегендер бар да. Ага ата-эне деле милдеттүү эмес, чын айтканда. Бала 6 санаманбы? Чоңойтуп койдубу? Иштеп өзү тапсын, аялды өзү алсын. Ал ата-эне менен жашабайт, алчы. Ошол балага кызмат кылат да. Анан ал андай балдар акылы жок балдар деп айтам. Акылы жок балдар. Ата-энесин сыйлагандан кийин, сыйлабагандан кийин алган аялын деле сыйлай албайт ал. Ал ошо тойдун деле кадырын билбейт болуш керек да. Ал эми сиз кандай дер элеңиз? Чоң бир үлпөт той өткөрүп кеткиңиз келип атабы же ошондой шарты болбой калса жөн эле кетет белеңиз? Мен буга чейин мен деле албетте бардык эле жаш кыздар ак көйнөк кийип, кыялданабыз. Ал биздин кыялыбыз да. Биз тең кайра турмушка чыкпайбыз. Жашообузда бир жолу чыгат. Албетте, тим эле сонун болуп чыккың келет. Ал күн албетте ошол биздин күн болот, ак көйнөк кийип. Бирок мен антип балким жашыма болуп калгандыктанбы, мен антип өткөргүм келбейт. Мен кандай десем, мындай узкий круг кылып эле аяжар салгым келбейт. Даже күйөөгө тийгенимде деле белгилегим келбейт элгечи. Билбейм, мен үчүн мындай кичине болсо дагы мындай тартынып калдым да. Анан өзүмө акылыбызга жараша эле ошон платье деле кийгим келбейт. Эптеп эле күйөөгө тийсем. Жок, андай эмес, эптеп эмес. Болгону мен анчалык билбейм, биз же ырчынын көп эле ушундайбыз. Аябай деле күндө корсет кийип моюнда отургус келбейт тойдочу. Жеңил желпи, өзүбүзгө ылайыктуу, ыңгайлуу көйнөк кийип алып, мен ошондой тойду ошондой өткөргүм келет да. Мындай вечерний платье эле белый да, ошондой эле өткөргүм келет. Анан монтип фарфалат өткөргүм келет. Мындай кызыктуу той болгонун каалайм бирокчу. Жакшы экен. Мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, биз болсо эң сонун маек өткөрүп аткан учурубуз Кемус каналында. Биз болсо ушул сааттар убагында батыл өтүп кетти окшойт, эң сонун маек куруп атып убактыбыз келип калды. Эми сизге жакшы бир эркин микрофон берели. Биринчиден сиздердин Кемус телеканалыңыздарга тунук эфир каалайм. Ар дайым кыргыз элиме ушундай мындай жакшы маанай тартуулап жүрө бериңиздер. Ар дайым студияңыздарга жакшы инсандар келсин, жүрөгү таза, ниети таза, ошондой жакшы инсандар келсе, мындай аурасы да жакшы болсо, албетте мындай башкача жакшы болот да. Анан кыргыз элиме кааларым тынчтык болсун, элимде токчулук болсун. Эч убакта кыргыз элим кайгырбасын. Ар бир үйдө токчулук болуп, энелердин көз жашы төгүлбөсүн. Кичинекей бөбөктөрүбүз эч убакта оорубасын. Мен Кудайдан тилерим, бир гана, мен эң биринчи тилегим ушул.
эмне болгон күндө да кичинекей бөбөктөрүбүз оорубасын, ошолор кайгырбасын, ошолор ыйлабасын да. Ошолордун кайгырганын көрүп энеси дагы эмес, сыртта жүргөн биздин жүрөгүбүз ооруйт да. Интернеттен кичинекей балдардын кыйналганын көрүп алып, жүрөгүң ооруп, зээниң кейит да. Ошондуктан кичинекей бөбөктөрүбүз өзүнүн балалыктай өткөргөнүн каалайм. Ар дайым бөбөктөрүбүзгө энелик мээрим ар дайым кенен болсун, түбөлүк болсун. Кыргыз элим бар болуңуздар. Сиздерди жакшы көрөм. Аман болуңуздар. Сизге чоң рахмат, айткан каалообузга канатташ тилектеш бололу. Келип бергениңиз үчүн, сонун маек үчүн сизге рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалап коелу. Биз болсо ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Болгону эртең эфирден көрүшкөнчө дейли. Бул саат аралыгында Айпири сиздерге кызмат кылды. Кайрадан жакшы маанайда жакшы күндөрдө жолугушалы.